Нурес каналында жаңылыктар топтому. Акыркы сааттардагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Биздин каналга жазылып, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. Өлкөнүн жалпы карызы 4,5 миллиард долларды түздү. Анын ичинен 1,7 миллиарды Кытайдын Эксим банкына таандык. Сентябрь айында финансы министри Бактыгүл Жээнбаева парламентте Кытайлык экспорттук импорттук банкы менен карызды кечүү боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн. Натыйжада Кытай тарап Кыргызстанды карызды төлөөгө кудурети жетет, абалы туруктуу өлкө берестесинен кутула алат деп жооп берип, мыңкылдабай төлөйсүңөр деген жоопту айтыптыр. Булак фабула. УКМКнын кызматкерлери 2018 жылдын 2-ноябрында мамлекеттик каттоо кызматынын автоунааларды жана айдоочулар курамын каттоо боюнча Бишкек шаардык бөлүмүнүн башчысы Насирбек Алмаматовду коррупциялык ишмердиги боюнча кармап, автоунааларды каттоо жана кайра каттоо иштеринде айдоочулук күбөлүк берүүдө коррупциялык схема түзгөн деп айып койгону жалпы журтка маалым. Ал көп убакыттан бери күнүнө 100 000 сомду пара катары алып келгени айтылган. Көп өтпөй 2019 жылдын 25 мартында Октябрь райондук соту Насирбек Алмаматовду 12 жыл 6 айга эркинен ажыратканын укканбыз. Бул факт коррупциялык күрөшкө үмүт жандырган. Тилекке каршы Бишкек шаардык соту июль айында 12,5 жылга эркинен ажыратуу боюнча райондук соттун чечимин 3,3 миллион сом айыппул салууга алмаштырып эркиндикке чыгарып жибериптир. Салыштырып айткандай, бир айда пара катары алган акчасын төлөп туруп кутулат экен. Ал эми соттордун оозун майлаганга ашып кетсе 2 айлык шабашкасы кетсе керек. Ягы окуй, мында адилетсиздик сот системасында калпыстыктар орун ала берсе, мамлекет кантип өнүгөт деп де-факто ГСТ жазды. Теректей бой бергенден көрө теменеде акыл берсинчи деген тилегин азыркылар көп айтып калды. Анткени учурдун түзүлгөн жагдайында бойдон көрө асыл ойго чулганган багылдар зарыл болуп турат. Кайсыл жерде жүрсө да төбөсү тийип атпаган бойлууларга караганда мекенчилдик, намысы бар жаштар 1000 эсе артык. Чырайына карап узун боюна суктана турган убак артта калды расында. Чейрек кылымдан бери саясаттын чордонунда жүргөн мансаптуу кызматтарды чеңгелдеген парламентте отурган бир киши бар, жарым кылымды карытып койгон. Бүгүнкү күндө да амалы ашынган ушул депутаттын кыялдарына сар эсеп салсаң, укмуштай күлүк ойлорго чөмүлөсүң. Керек болсо башыңа чейин көмүлөсүң. Бирок анын кыялдары эч убакта ишке ашкан эмес, жөн гана фантазияга толгон. 7 облустун ар бирин бай өлкөлөргө берсек жыргайбыз дегенде баары ырсактап күлгөн. Эми дагы бир долбоорду токуп, журт улуу мартабалуу адамга жолдойм деп жулкунат чиркин. Чамасы маарага утуш менен келчү растуу партияга киргиси бар окшойт. Ал маселени деле чечип салууга капчыгынын кубаты жетет. Кайра эле бирөөнө илешип мандат алып калышынан күмөн саноого болбойт. Мындайлар кайсыл тешиктен киришти куп өздөштүрүп алышкан. Атаганат кайран калк ушундай жолдуулардын тепсендисинде калганы жандыгаш айтат. Бирок колдон эч нерсе келбейт. Трижорлук таяк ушулардын колунда шилтеген сайын ырдай бересиң. Булак ачык сөз. Бишкектеги Ататүрк эс алуу багынын үйлөр курулган аймагы гана эмес, азырынча бош жаткан түштүк тарабада жеке колго өтүп кеткенин Кактус медиа аныктады. Масалиев көчөсү тараптагы 57 жер участогу мамлекеттик кызматкерлер, саясатчылар жана белгисиз адамдарга таандык болуп чыкты. Парктын айланасында биринчи жаңжал чыккан 2007 жылы бул адамдардын аты айтылган эмес эле. Кактус жазган маалымат боюнча Ататүрктөгү жер тилкелери төмөндөгү адамдарга таандык. Суранчиев Сүйүнбек Абдыкасымович 2009 жылдан бери ушул эле тилке Исқақов Алишер Махмудовичке, түндүк курулуш ЖЧКга таандык. Суранчиев буга чейин Хеопс ЖЧКсынын негиздөөчүсү болгон кийин ишкана жумушун токтоткон. Абдыкадыров Рустам Эркинович бизнес-партнер негиздөөчүсү жана директору. Эмгек резерви Люрт клубунун башчысы, дүң соода менен алектенген МКС ишканасынын негиздөөчүлөрүнүн бири. Юнцертик салдар боюнча Эффект Шоу компаниясынын башчысы. Кайымов Нурбек Өзгөнович 2018 жылы Сырлов райондук прокурорунун орун басары болгон. Болотбеков Бейшенбек Таластын мурда губернатору. Бокоев Жанбек Абдыраевич 2014 жылы Улуттук университетинин юридикалык институтунун директору болгон. Эшимбеков Эркин Эшимбекович Кыргыз СССРинин эмгек сиңирген энергетики. Абаконов Эрмек Асылбекович Интерглаз башчысы. 2010 жылы Жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер болгон. Тагаев Рашид Бакирович Жогорку кеңештин 4-чакырылышында депутат. Абжалиев Алиарбек Жогорку кеңештин депутаты. Тагаев Айтибай Султанович Жогорку кеңештин 2 чакырылышынын депутаты. 2008-2009 жылдары спикер, 2010 жылдын апрелине чейин Баткендин губернатору. Нышанов Сайдулла Канболотович Жогорку кеңештин депутаты. Турсунбаев Азизбек Атакозиевич Жогорку кеңештин депутаты. Бурканов Арзыбек Орозматович 3-чакырылыштагы депутат. Баткендин мурдагы губернатору. 2015 жылы Кыргызстан партиясынын төрага орун басары болуп шайланган. Марипов Асамидин Жогорку кеңештин мурдагы депутаты, Ноокат аймактык ооруканасынын башчысы. Жороев Канатбек Санги Маматович классикалык күрөш боюнча чебер. Сосновая Раша ЖЧКсынын негиздөөчүсү. Гайыпкулов Искендер Төрөбаевич депутат, эсеп палатасынын мурдагы төрагасы. Кудайбергенова Бермет Мерлисовна Кыргызстандын эл аралык университетинин
мурдагы ректору Ирсалиев Жакыпбек Самарбекович бир тууган менен чогуу Умар тренинг ишканасын түзгөн Эмара курулуш компаниясынын негиздөөчүлөрүнүн бири. Эки ишканада тең өнөктөштөр араптар. Бир тууганы Бишкек шаардык кеңешке шайлоого катышып өтпөй калган. Рыскулов Мирлан Абдулазизович Монтпланс Милан Кейджи негиздөөчүлөрүнүн бири. 2016-жылкы шайлоодо өнүгүү Кыргызстан партиясынын мүчөсү. Камчыбеков Кудайберген Мамбеталиевич 2012-жылы Финполдогу ишке талапкер болгон. Өмүрбекова Алтынай Сейитбековна вице-премьер-министр, Исаев Карим Маматович Таза коом саясий партиясынын мүчөсү болгон. Анын уулу Тилектеш Исаев жогорку кеңеште депутат болгон. Саралинов Мурат Насарбекович мурдагы мамлекеттик жана коомдук ишмер, Кыргызстандын Олимпиада комитетинин экс-президенти. Кабылов Сагынбек Төрөбекович акушер-гинеколог, Москвадагы Триам мед клиникасынын башчысы. Маматаипова Айзада Ахматбекова Сулкарнай, Жумабеков Теңизбай Төлөмүшевич, Ахманова Гульсара Керималиевна, Кадырдин уулу Ташал, Кыргызбаева Бактууля Сынаконовна, Осмоналиева Шамсинур, Бокоев Исхак Мукамжанович, Аджиев Улан Темирбекович, Абдуралиев Түлөберди, Жумакеев Сыдык, Омаралиев Нурланбек Эргешевич, Сооробеков Кубан Оморбекович, Мамакеева Гульзат Пешенбаевна, Байсеркеев Жакшылык Муратбекович, Асанакунова Мира Догдурбековна, Ахматбеков Болот Базылбекович, Чолоева Асель Нурлановна, Байсалова Назгуль Акыбековна, Ибраева Махават Тющековна, Эсенова Рахат Акимовна, Асанкадыр кызы Нуреза, Базаралиева Самара Керималиевна, Осмоналиев Мурат, Ахматов Самат Арстанович, Жакыпова Гульнура Мустафаевна, Сатиев Фархат Ашымканович, Мурзаева Тургунеса. Жер тилкесин 2011-жылы сатуу алуу келишиминин негизинде алган. Калгандары жерди мурдагы жылдары же 2006-жылдан кийин алган. Сөз болуп жаткан 57 участоктун үчөөсүндө үйлөр тургузулган, дагы бир нече тилкеде пайдубалдар бар, калганы бош. Кактус журналисттери бул маселе боюнча тиешелүү мамлекеттик органдарга кайрылып жооп ала алган эмес. Ататүрк багынын аянты башында 107 гектарды түзсө, азыр 2 эсе азайып кеткен. 2006-жылы башкы планда анын чыйганы аныкталбаса, түпкүлүгүндө бактын кызыл китеби жок. Булак фабула. Кытай бир жылда 11 миллион жумушчу орун түзүү планын 9 айдын ичинде аткарды. Бул тууралуу Известия басылмасы жазды. Кытайдын мамлекеттик бюросунун расмий божомолу боюнча 2019-жылдын жыйынтыгы менен жумушсуздардын саны 4,5% түзүшү керек. Ири шаарларда 10,97 миллион жаңы жумушчу орундары пайда болуп, бул быйылкы жылга белгиленген пландын 99,7%-ын түзөт. 2018-жылы жумушсуздардын саны 3,8% көрсөткөн. Кыргызстандын мурдагы башкы прокурору Аида Салянова экс-президент Алмазбек Атамбаевдин криминалдык төбөлү Азиз Батукаевдин мыйзамсыз бошотулушуна тиешеси бардыгын билдирди. Бул тууралуу ал Алмазбек Шаршенович Батукаевди анын оорусуна жана мамлекетте криминалдык абалдын начарлап кеткенине байланыштуу өлкөдөн чыгаруу керектигин айткан. Буга байланыштуу мен мурдагы президенттин Батукаевдин бошотулушуна түздөн-түз тиешеси бар деп эсептейм. Мен болсо өзүмдү мурдагыдай эле күнөөсүз деп санайм. Эгерде Атамбаев Батукаевдин саламаттыгы туурасында документтерди бурмалаган болсо, ал буга жооп бериши керек деп белгиледи. Мына эки жүздүүлүк. Бул ишке Атамбаевдин тиешеси жоктугун кайра-кайра айтып жатты эле, баары мыйзам чегинде болду деп. Эми Герт башынын кызыкчылыгы үчүн теңирден тескери сайрай баштады. Булак фабула. Шайлоонун дүүртү катуулап кетип баратат. Чабал өрдөктөр эртелеп учуп алса, кабелтеңдер чейинден башын чыгар элек. Ансыда кимдин келтеген мурду каяктан чыгаруу боюнча уламыштар айтылып калып жатат. Демек саманды жөн жерден Самаркандтан учурушпаса керек деген ойго кептелесиң. Арийне генерал болгусу келбеген эфрейтор болбойт демекчи, саясаттан изи көрүнүп калгандар 7-чакырылышта кызыл килемден өткүсү келип турганы жөндө эле. Ошентсе бул жолку кармашуу катаал болору эмитен эле сезилип калды десек жаңылбайбыз. Ушул ирет Ата журт партиясы эч кимге жармашпай өз алдынча шайлоого барарын Камчыбек Ташиев коомчулукка билдирди. Негедир Бабановдон көңүлү калгандай түр көрсөттү. Баары бир ич кеткен соң баштагы абалга келиш кыйын го. Ошентсе да 2010-жылкы шайлоодо алдыңкы орунду камсыз кылган партия кайрадан эзелик ооматын кайрый алабы деген ири суроо жатканы рас. Анткени мурдагы үзөңгүлөштөрүнүн айрымдары башка тарапка жылып кетишти. Көз караштар кыйла өзгөрүүгө тушукту. Бир жагынан Камчыкенин финансылык абалы мактанарлык деңгээлде эмес. Каражаттуу достордун деле бир паста мүнөзү өзгөрүп кетерин ал жакшы билип калды. Айтор ташыркабай эле чуркап маарага жетерин билдирүүгө жараган Ташиевдин ак көңүлдүгү өзүнө айгак болбосо экен. Ошонусунан ал дала ирет жабыркабады беле. Булак ачык сөз.
Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жан сакчысы Канат Сагынбаевдин жубайы Мээрим Бердибекова президент Сооронбай Жээнбековго жасаган кайрылуума эч кандай жооп болгон жок дейт. Бул тууралуу ал бүгүн 19-октябрда Бишкектеги Горький сейил багында Канат Сагынбаевди колдоо үчүн уюштурулган тынчтык митинг учурунда билдирди. Сооронбай Жээнбековго жасаган кайрылуума суранычыма эч кандай жооп болгон жок. 4 баламдын убалы кимге болот? Эмне болдуң, балдарың бар эле эмне болуп атат деп курулай сөз менен болсо да эч ким сурап койгон жок. Дагы деле үмүтүмдү үзбөй, акыйкаттык бар деп кайрылып келем. Жолдошума коюлган айыптар негизсиз, ал өз милдетин аткарды. Акыйкат чечимди чыгарып берсе деп баарыбыз чогулуп олтурабыз, деди ал. Минтебиз тигинтебиз дегенден азыр деле эч кандай майнат чыкпайт. Эгерде чындап эле натыйжалуу жыйынтык чыкса, алда качан тескери кийилген көлөштөрдү оң кийгизип оңолуп кетмекпиз. Ошондуктан жөнү жок эле трактаганыбыз жарабайт. Парламент мөөнөтүнөн мурда тараган күндө да акырына чейин иштесе деле карапайым калкка пайдасы жок. Ошондуктан ар кимибиз өзүбүздүн мээнетибиз аркылуу жаныбызды бакканыбыз оң. Ал эми колу боштор, жолу кенендер билген намазын окуп каалагандай чарк айлана беришсин. Ооба, таптакыр туңгуюка кептеген парламентке туш келгенибизди тынбай айтып келатабыз. Бирок ошондон не майнап чыкты? Элитанын каймактарына кандай таасирибиз тийди? Эч кандай. Алар баягысындай эле өтүгүн тескери кийип алып той тамашалардын көркүн ачып жатышат. Керек болсо орусча ырдап, индусча бийлеп, жөөттөрчө элдин башын айландырып ого бетер жандана башташты. Маңыруу болуп калгандарды алдап, эмитен шайлоонун шарапатына баш оту менен кирип алышкан бекерден эмес. Болгону кайрадан мандат алуунун амалында күйүгүп чуркап жүрүшөт. Буга чейин эле мындай көрүнүш болуп келген, боло да берет. Партиялык тизме аркылуу шайлоону өткөрүүгө алда качан көндүм болгонбуз. Бул ирет дагы ошол жолду кайрадан бийликтеги löктөр тандап алары бышык. Анткени ичиндеги быкы-чыкыны эл толук билүүгө шарт болбойт. Демек кайра эле ириген-чириген байлар, базарчылар, олигархтардын жакындары, шылуундар мандатка татыктуу болоорун аттуу баштуу эле кишилер айтып жатат. Ал тургай азыркысынан да жаман илдеттүүлөр келип калат деп бүшүркөп жатканын көрүп ичиңен коркпой койбойт экенсиң. Ошондо элге кооптуу болгондор кимдер деген суроо сөзсүз берилет. Ошол эле Кыргызстан партиясын тегеректегендер, мекеним Кыргызстандын айлангандар, улуу журтту түзө салгандар, республикадан качкысы келгендер, өнүгүүнү өндүргүсү келип опурулгандар десек акыйкатка жакындайт. Майда чүйдө партиялардан бирден экиден талапкерлерди тандап, тигил кыйындар тизмеге киргизери турган иш. Баягы көкүрөгүн керген, катылган жоонун азабын берген фаворит КСДПнын түйүнө жетишти шекилди. Башкы колдоочусу жок партиянын мындан аркы кадамдарынын дабышы деле угулбай калат сыяктуу. Өкүнүчтүүсү мурдагы качып кеткен падышалардын партияларынын кейпин кийип калаарында десек аша чапкан болбойбуз. Ушул партиянын амири менен бийликке келип, бети майланышкан, курсагы челейген, мансап күткөн далай аткаминерлер эми кумга оозун толтуруп алгансып, үнсөзсүз олтурушканы каңырыкты түтөтөт. Эң артта калып болсо да парламентке илешип жүргөн Ата Мекен партиясынын караны деле кичирейип баратат. Антсе да кийинки шайлоонун жарышына катышууга аракети болбойт десек, реалдуу болбой калаарын кыстара кетели. Саясий күрөштө тебелендиде калган коммунисттер партиясы шайлоого барбасын, башчысы Исхак Масалиев деле танбайт. Жалгыз өзүн дагы кошуп алар киши табыларына күмөнүбүз бар. Капчыгы бош адамды ким жанына жолотмок эле? Айтор шайлоонун күмөн санаткан жоосундарына кекиртегибизге чейин тойсок деле баары бир өнөктүк өтөт дечи. Бирок анын аягы кандай түскө боелорун азырынча айта албайбыз. Негизи ар кандай ыйкы-тыйкылар, чыңалуулар, бийликти алмаштыруулар шайлоонун адилетсиздигинен келгенин дагы бир ирет эсибизге салып коелу. Ага карабай эле мандаттан көз өткөн сугалактар азыртан эле жоргоо салыштарын баштап жиберишти. Тарапташтар иргелип, уюштургучтугу аркылуу айыл апага таанылгандар топтолуп, команда түзүүгө чакырыктар башталды. Албетте оболу капчуктуулардын кыймылы байкалууда. Кардын дурус тойгуза албагандардын акылы болгон менен каражаты жок болуп, буйда алып турушканы жалпыга маалым. Демек жарышка акчалуу байлар, эпчил банкирлер, мал келдүү манаптар түшөт. Окумуштуулар, идиректүү жаштар төрдө отуруп, устукан алууга кызыктар болгон карылар сүрөчү катары кызматын өтөп беришет. Башка жаңы ачылыштар болбойт окшоп калды кайра эле. Булак ачык сөз. Экономист журналы $1 миллиард кайда катса болот деген суроого жооп издеген. Сиз миллиардты урдап алдыңыз дейли, өлкөңүз жакыр, мыйзамдар иштебейт, полиция, соттор сатылат, анан эле сиз $1 ошол өлкөдөн урдап алдыңыз. Эми аны кайда катасыз? Себеби азыр дүйнө клептократтарды жек көрөт. Мурда өлкөсүн тоногондорго коомчулук маани берчү эмес. Маселен, Конго Демократиялык Республикасынын Мабуту Сесе Сека башкарып турганда, ал хан сарайында жылына 10 000 шише кызгылтым шампан ичип, жыргап кунап жашап, өлкөсү экономикалык комада жаткан эле. Ага өз эли да дүйнө коомчулугу да көңүл бурчу эмес. Ал тургай өлкөнү тоногондорду Швейцариянын банктары кош колдоп тосуп алчу. Акыркы жылдары батыш өлкөлөрү коррупция менен байыгандарга далысын салууда. Быйыл АКШнын юстиция министрлиги Мозамбиктин мурдагы финансы министрине иш козгоп, анын Швейцариядагы $2 миллиард эсеби камакка коюлду. Американын прокурорлору мындай акча урдагандардын сары изине сая түштү деген басылма эми чындап эле $1 миллиард кантип катса болот деген суроого бир нече кеңеш берген. Биринчиден, социалдык медиага кымбат баалуу кийим, кече же машина менен мактанып, сүрөт, видео койбош керек.
керек. Экинчиден, кымбат баалуу нерсени сатып алуудан оолак болуу абзел. Маселен, нигериялык ишкер Калаволи Аканиалуко $80 миллион яхта сатып алып, аны JZ менен Бейонска аптасына $900 миң ижарага берип, иликтөөчүлөрдүн кылтагына илинген. Үчүнчүдөн, кыйын кезеңге деп накталай акча ала жүрүш керек. Экватордук Гвинеянын мурунку лидери Массиас Нгуэме өлкө казынасындагы акчаны бакчасындагы бамбук алачыкка сактачу. Жамгыр жаап, бамбукту суу каптап, акчасынан кол жууган. Дагы бир жолу кымырып алган байлыкты батыштын бийлигине мамлекеттик деп кутулса болот же Свазиленддин падышасындай өлкөнүн болгон байлыгын өзүнө менчиктештирип, бийликти монархиялап алган оң деп сунуш кылат басылма. Ушул Экономист журналы кыргыз чиновниктерине суроо салса, кандай жооп болор эле деп ойлойсуз? Биздеги байлардын табити да ар кандай эмеспи? Бири акчасы Лондонго катса, экинчиси Швейцария банкына салганды жактырат, дагы бири океандан ары алып кеткенди ойлойт. Анан Атамбаев Түркияны жактырса, Бабанов Россияны самайт. Ташпулот агай Ахматбек Келдибековдун президенти журт атасы дегени коомчулукта түрдүү кабыл алынып, бири колдосо, бири сындап жатат. Келдибеков бул сөздү кандай максатта айтты деп ойлойсуз? Президентке кандай баа берүү ар бир адамдын өз эрки, андан саясат жасоонун кажети жок. Мисалы, мен президентти эл тарабынан 6 жылга жалданган башкы менеджер деп эсептейм. 6 жылдан кийин өзгөчө пенсионер болуп калат. Журт атасы деген өзгөчө сиңирген эмгек үчүн түбөлүктүү тарыхта кала турган сый макам болуш керек. Сооронбай Жээнбеков мүмкүн келечекте ошондой баага татыктуу болуп, Келдибековдун баасын актап кетер. Ананалы шайлоону утурлай президентти айга, күнгө теңөөнү адатка айландыргандар көбөйүп кетпейби? Эми атын айтсаң адам капа болот. Андыктан жалпылап эле айтайын, бизде саясатта флюгерлер абдан көбөйүп кетти. Мен президентке мактагандарды кагып коюуну сунуштайт элем. Бийликти мактаганды, рекламалаганды, мамлекеттик маалымат каражаттары да токтотушу керек. КТРди карап отурсам, нарында 700 метр жолду асфальттаганын көрсөтүп мактап жатат. Мындай нерселер бийликтин аброюна шек келтирет. Коррупция менен күрөш эл күткөндөй жүрүп жатабы же тандалма жүрүп жатабы? Коррупция менен күрөштө көзгө көрүнгөнү Сооронбай Жээнбековдун кечеки парчалаштары болгондо да өзү менен чогуу жүргөн жакын соратниктери негизги коррупционерлер экендигине эл күбө болуп жатат. Ошондуктан КСДПнын атынан жана анын жогорку жетекчилигинин атынан өлкөнү карызга батырган үчүн, мамлекеттик каражатты чоң көлөмгө уурдаган үчүн элден кечирим сурашы керек. Кыскасы, А дегенден кийин Б деш керек. Шынайым Кутманалиева, Булакфа, Була.